Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгы менен жакындан тарта жашап турган турак үйлөрүн мыйзамдаштыра албай келе жатышкан жаңы конуштардын жашоочулары эми кызыл китептерин алууга мүмкүнчүлүк ала башташты. Ошол эле учурда айрым аймактарда талаш тартыш жараткан чечилбей жаткан маселелер дагы жок эмес. Алардын бири көптөн берки көйгөйлөрүн чече албай келе жатышкан Бишкектин Ак Өргө конушунун Садыков көчөсүнүн 174-үйүнүн кожоюну Айталы Казалиевдин жана анын 12 түтүндөн турган кошуналарынын кайрылуусу менен ушул тасманы даярдаган элек. Ленин районунун Ак Өргө конушунун тургунумун. Мен Ак Өргө конушунда 1989-жылдан ушул убакка чейин жашап келебиз. Менин адресим боюнча Курманжандатка азыркы Садыкова 174, бияк жагы Таттуу Турсунбаева көчөсү. 17 жыл өткөндөн кийин ушул жолго бирөө келип, менин кызыл китебим бар деп келип, үй салам биздин жерде соттошуп, 3 жыл соттоштук. Соттордон эч кандай натыйжа чыккан жок. Андан кийин бул бала азыр да бир аялга сатып туруп, бул азыркы кожоюнун 3-чүсү. Ушул жерде азыр талаш болуп атат. 12 түтүн, балдарыбыз ойной турган жер жок. Коробуздан чыга албай, машиналар кире албай калды. Баштапкы абалы кандай эле, ушуну айтып берсеңиз? Баштапкы абалы мына менин колумда турат карта. План боюнча мына бул жерде турат. Мына 12 түтүн Курманжандатка Садыкова азыркы көчө. Ошондон кирип, бул азыркы Өмүр Акунова көчөсү болот. Анан бияк көчөсүнөн Садыковадан Таттуу көчөсүнө чыгып кеткен жол бар. Ошо так ошо жолдун ортосуна булар азыр дандык үй биреме фундамент куюп коюшкан. Ошону жокко чыгарып бериңиз суранабыз. Биз чындык издеп жүрөбүз. Чындыкка жетпей атабыз. Бардык жерге кайрылдык, органдарга кайрылдык. Баягы эле бир эле сөз айтып атышат. Бир эле сөз кайра кайталанат. Бирөө мындай карап, бул муниципалдык жер экен, же өкмөттүн жери экен деп, мындай эч ким мындай көңүл урбай койду. Айла кеткенде ушундай кайрылып атабыз. Коомчулукка кайрылып, ошо маалымат жетсин, жогорку бийликтеги президентке чейин жетсе, мүмкүн чындыктын аягына чыгабызбы деп кайрылып аткан экенсиздер. Анан эми бул сүрөттөрү барбы? Ошо сүрөттөрүн да көрсөтсөңүз, ошо мурунку абалы кандай болду? Азырдан мына сыртка чыгып тартабыз. Башында кандай эле? Бир сыйра экранга да көрсөтүп койсоңуз сүрөттөрүнөн дагы. Мынакей сүрөттөр биринчи абал. Ошол мисалы менин үйүм мынабы. Мынакей. Ошол убактагы бак шарак, менин баары заборлор салынып турган. Мынакей. Бул болсо, мына ошол убактагы жол. Ошол эле нары бери өтчү. Бала чакабыз ушул жерде ойночу. Жерден газдын турбасы да өткөн. Мынакей мына жол. Ушул жерге келип анан кийин фундамент куюп коюшту. Ушундай чечимди ким чыгарды сиздерге? Ким келип ушундай бузуп кайра ушу азыркы абалга алып келген кимдер болду деп ойлойсуз? Ушул бул абалга алып келген мурунку жетекчилердин күнөөсү. Булар ошол 89-жылдары чечим чыгарып койгон. Чечим кагаздарга киргизип фамилиясын. Андан кийин 17-жылдан кийин келип Госрегистрден булар кызыл китеп алып атышат. Анан кызыл китеп менен келип атышат булар. Кызыл китеп менен келип соттошту. Соттор бир жактуу карап, такыр биздин айткан багы арызыбыз мунубузду жакшы карабай коюшту. Карталарды көрсөтүп аттык. Мисалы Бишкек глава архитектурадан да жазып берип атты, бул жерде участок жок деп. Узеевдин балдары да келип атты, жок деп. Ошого карабастан эле тигилерге чечим чыгарып берип койгон. Соттон, Соттон, Башкы прокуратурага кайрылгандарсыздар, Башкы прокуратурага да кайрылдык. Башкы прокуратурага изилдеп келип эле сотко кайрылыш керек экен деген эле сөз тугабыз. Алар да аягына чыга албай койду. Милицияга да кайрылганбыз, робурга, мондай документтерин карап экспертизадан чыгарып бер десек, тергеген жок, алар деле караган жок. Ошо айла кеткен ушул Садыр Мургожоевич келип, азыр жакшы ушундай көйгөйлүү маселелер чечилип атат. Анан ошого жараша биз дагы
кайрылып аткандагы бербезибиз. Бул жерде мен жалгыз эмес, бул жерде 12 түтүн бар, 12 кишинин балдары, бала чакасынын баары ушул жерде ойношчу. Азыр ойной турган жерлери жок, келип көрсөңүздөр болот. Ар бири ар жактан эшик чыгарып алды, бирөө бурчтан тосуп салды, ал жерге машина да кире албайт, түшүнүксүз кылып салышты. Карабайт, акыркы жолу архитектурага барып арыз жаздым, бай карап могу жерде жолду ачып бербейсиңер десек, алар биздин жумуш эмес, алар сотко кайрылган деп койду, баары кайра сотто айтып коюшту. Мэрияга кайрылдыңыздарбы? Мэрияга да кайрылганбыз убагында. Мэрия деле ошол ылдый жактагыларын эле отписывать этип койду экен, карагыла миткилет тигинткиле деп. Андан эч кандай натыйжа чыккан жок. Ошон үчүн кайрылып атабыз, ушуга жардам бергиле. Жогоруда сөз болгондой, бир кездерде ушул эки көчөнүн жолун бөгөп кое элек мезгилде бул аймактан балдар үчүн бала бакча болбосо дагы чакан орундуктар, селкинчектер коюлуп, кошуналардын демилгеси менен ыңгайлуу шарт түзүп алган электешет. Мындагы айыл тургундары. Двор, балдар ойной турган жерде, балдар ойной турган атайын качелерди койгонбуз, баарын коюп, биякты жашылдандырганбыз. Гүлдөрдү тигип, арчаларды тигип, баарын тигип. Анан болбой эле 2011-жылы чечим чыгарып коюптур. 17 жылдан кийин келип эле 3 жыл эметтик, ушун менен алыштык да, кошуналар болупчу. Бирок баягы эме чечим жок экен, адилеттик деген болгон жок. Бир гана шаардык сот гана келип, ушул жерде выездной сот кылып көрүп, ушул көчөнүн баарын көрүп туруп, бизге туура чечим чыгарып берген. Бул жол турбайбы деп. Болду, андан кийин жогорку ал соттун чечимин деген жокко чыгарып туруп, жогорку сотко жиберди. Жогорку сот кайра келип эле тиги баланын чечимин чыгарып койду. Биздин наразычылыгыбыз ушу, балдар ойной албай калды, тупик болуп калдык биз. Ушул жерде гараж бар эле бүттүк бусту, бири-бирибизге киришпей, чыгышпай калдык. 12 түтүндөн турган кошуналардын көйгөйүнө айланган бул маселе кайра калыбына келип калса, өздөрү айтып отурушкандай, көбүн эсе муктаж бөлөлөрдөн турган жашоочулардын балдарынын келечегине камкордук болот эле деген үмүт менен Адилет иликтеп берүүсүн өтүнүшүп, коррупцияга каршы иш жүргүзүп келе жатышкан Кыргызстандагы жогорку элдик көзөмөл коомдук бирикмесине кайрылышкан эле. Негизи бул 48 кварталда мындай жол эмес, бул 43 кварталда да ушундай жолдор бар. Алар өз нерсесинде эле турат. Анан ушул эки киши, ушу жер алып аткан киши, бул жерде 2 участок 8 сотуктан кетип калыптыр. Бул жер элдер үйлөрүн курбасын, үйлөрүн баарын буздуруп ушундай нерсе кылып туруп, бул өтө туура эмес иш. Мен ойлойм, ушул экини аябай аягына чейин чыгып качыш керек го. Мунун учурунда иштеп жүргөн, мурунку тостун учурунда иштеп жүргөндөр муну алып туруп сатып ишкен. Эми азыр 30 жылдан болуп алып калган нерселерди эле кайра кайтарылып атпайбы? Ошол нерселерди мен ойлойм, бул элдин өзүнүн көйгөйүн чечип бериш керек го депчи. Мынакей 1989 жылдан бери 32 жыл болду. Ошол 32 жылдын ичинде бул мынакей өкмөттөн муниципальный жер, бала бакчага бөлүнгөн жер болчу да. Бала бакчага бөлүнгөн жер азыркы учурда мынакей менчикке айланып кеткен да. Менчикке айланып, азыркы учурда жашоочулар жашап, азыр балдар ойной турган жер жок. Мынакей сыртта жолдо, трассаларда ойноп атат балдар. Бул өкмөт тарабынан 1989 жылы бөлүнгөн бул атай бала бакча, ойной турган оюн зок, площадка болуш керек эле да, аянтча болуш керек эле. Ошо аянтчаны мурунку айыл өкмөтү сатып берген да. Ушул сатып бергендиктен мынакей балдарыбыздын көйгөйү аябай чоң болуп атат да. Жолдо ойнойт, жолдо коопсуздуктар бар, машина деген тынбай өтөт. Ошон үчүн биздин элдин кайрылуусун биз карап атабыз. Ошону биз жогорку бийликтегилерге үнүбүздү жеткирүүгө алектенип жатабыз. Ошондой эле мынакей жашоочулардын ой максаттары ош ишке ашат деген ойдобуз. Биз дагы жардам беретинде мынакей келип отурабыз. Ошентип көптөн бери тиешелүү тараптардан чечкиндүү жооп ала албаган кошуналар тобу азыркы тапта өлкө башчысы Садыр Жапаровдон акыйкат жооп алаарына ишеним артып тургандыктарын айтышууда. Атым Мешманбет болот. Мен негизи башында бу жерден агам жашачы. Агам бүт жакшынакай баарын гараж салган, комнатаны салган. Бу жерде негизи жол болчу. Жолду булар 8 сот кылып берип коюшту. Негизи картада жол бар. Булар энди биз канча айыл 3 жыл, 4 жыл соттошуп бизге чечпей койду ачыгы. Анан келишип гараждын жакшынакай гараж бар болчу, бүт бар болчу. Нар жакта бир эменке бар болчу, анын бүт эметип экскаваторун чапчышты. Мен жакшы эле айттым, койгула, бул деген адам мээнети, адам ойлогула.
мына жакшынакай берген эл өтөт, машина өтөт. Жакшынакай анан мына эле качеля бар болчу. Балдар ойночу, чыгып, мына азыр бүт жаап салды. Бири-бирибиз менен көрүшпөйбүз. Бул негизи акыйкат жок болуп атпайбы бизде. Акыйкат керек болуп атат бизге. Мен колдон келсе бу жерди ачып бериңиздер. Мынакей көрсөңүздөр, мен азыр босалган жер көрсөтөт атам. Баары турат. Булар энди ачып атканда булар энди акчага сатышып алды да булар. Элдин эмесин мынакей. Акыйкат жок да ачык эле. Мен ачып айтканда Садыр Жапаровго кайрыларым ошо. Жакшынакай жолду чечип берсин, балдар ойноткан жерде калтырып берсин. Мен сураганым ошо ачык эле. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындан мурунку президенттерге далай жолу кат жазып, далай жолу кайрылганбыз. Мындай маселелерди эч убакта чечкен эмес. Өткөн жылы Сокулук районунун келип элдерге жыйналыш кылганда биз да ошол жерде угуп, биз да ушу көйгөйүбүздү айтабыз деп сизге жеткире албай калдык, жетише албай калдык. Бирок баардык жерге кайрылдык, прокуратурага кайрылдык, президентине да жазганбыз, баарына жазганбыз, баардык документтер колубузда бар. Ошол ушуну азыр кайрылууга туура келип, ушу сизге кайрылып атабыз.